Рамазан чатырынын 22-күнү жетим балдарга жардам берүү фондунан муктаж адамдар жана сокулуктагы азиздер жана дүлөөлөр коомунан бир туугандарыбыз коноктолду. Бул күнү жалпы 140 адам чакырылып, 100 кишинин ооз ачуусуна Аида Усупова аттуу мекендешибиз демөөрчүлүк кылды. Ал эми 40 адам эл сомго чогулган каражаттын эсебинен коноктолду. Ифтар ыйык Куран менен башталып, Манас устаз Рамазандын фазилеттери тууралуу айтып берди. Ооз ачуу викториналык суроолор менен коштолуп, туура жооп бергендер атайын даярдалган белектерге ээ болушту. Кол өнөрчү Жылдыз Ашимова өзгөчө буюмдары менен конокторду сүйүндүрдү. Ошондой эле Адиза кийим дүкөнү кийимдерди кайрымдуулук кылды. Кыргыз Азиздер Федерациясынын жетекчиси Гүлназ Жузбаева сөздөрү менен инсан мүмкүнчүлүгү чектелгенине карабастан максатка жетсе боло тургандыгын далилдеди. Күчтүү айымдын сөздөрү көп адамга дем күч берди. Ошентип, Рамазан чатырынын 22-күнү эң сонун көз ирмемдер менен жыйынтыкталды. Жакшы өттү, жакшы видео болду, жакшы мероприятие болду. Кичинекей балдарга дагы абдан жакшы өттү. Кудайым буйрса, күн сайын жакшы нерселер болот да, ошо. Чоң рахмат. Кимдер орозо алмаса, орозоңуздар кабыл болсун, сиздин да орозоңуз кабыл болсун. Барыңыздарга чоң рахмат.